Oku atam. Evin arkasındayım. Үйдүн артындамын. Bunlar işimizi Булар биздин ишибизге көп жол жарайт. Çocuklar Балдарды жакшы карачу экен. Yetimhanede Балдар үйүндө көп жылдар бою жетекчи болуптур. Таксин Корлуда чоңойгон балдар үйүндөбү? Hayır. Жок, O başka bir ал yurt. башка жер. Zaten Ал yıllardır жерди жок tutuyor. кылып салышкан. Bu kadın önce Бул bir аял башында bakıcıymış. тарбиячы болуп, Sonra анан birden жетекчи боло müdür калыптыр. olmuş. Neden Эмнеге дароо эле? Önceki müdür Мурдагы жетекчинин ormanda сөөгү bulununca токойдо табылгандан кийин onun yerine бул анын жерин ээлептир. cinayet? Адам өлтүрүүбү? Evet. Ооба. Bundan sonrası Андан çok кийинкиси кызык болуптур. Korlu Dağı'da Сөөгүн Корлуда ormanın токойнан içinde табышыптыр. bulmuş adamın cesedini. 5 март 1987 жылы. Babamın öldü. Атам өлгөн түн. Ben o tarihte Мен анда Korlu Dağı түрмөдө karakolundaydım. болчумун. Öyle bir Андай olay окуяны эч эстей албадым. Katil Ким өлтүрүптүр? araştırıcı. Аны сүрүштүрөм. aynı Бир kişi, түндө aynı yerde, окшош iki tane жерде cinayet эки yapıyor. кылмыш ошондойбу? Evet. Ооба. İki cinayet Эки кылмышка doğru тең katil Таксин Корлудаанын тиешеси бар деп ойлойм. Cesur. Баары сени сурап жатышат. А сен эмнеге келдиң? Баары бул жерде да, Таксин Корлуда дагы. Макул болду, gidiyorum. кеттим. Şunları Буларды берип коеюн vermeye дегем. Bak Уксаң, Rıfat abi, Рыфат ага. o kadın Ал аял бир нерсе kesin билген bir анык. konuşmaya Айтып başladığı коет için деп аны öldü. өлтүрүп коюшкан. Şimdi bundan Эми sonra адалет менен adaletle кандай aramızda байланышы бар, nasıl аны bağlanır? билели. Сүйхан да келгенби? Ой, каякта жүрөсүң? Жесур 10 жолу сурады. О, бара келди. Эмне мынча күйгүп? Жөн эле. Сүйхан?
Sühan жақсы элесиң бе? Sühan келди. Жақсы. Силерди көрүп калбады бекен? Андан көрө уктуу десең. Канчалык азап чеккенди көрбөй турасың ба? Жалганчы! Жетшин! Сен азаптарды албайсың, себеби сен залимсиң. Жалганчысың сен. Жалганчы! Мындай жалганды кантип айттың бизге? Жалганчы! Бул жерден кет, Таксин! Атаңа кет! Каратып туруп жалган айтып. Мен апамды жаман көрөм, ал атамды урду. Таксин кет! Сүйөм дегеним, сүйбөйм дегеним, каалайм дегеним, каалабайм дегениң экен да. Эч качан Сухан, эч качан. Бул көргөнүңдү апама да, атама да айтпа, макулбу? Тамамбы? Sen келдиң беле, көрбөптүрмүн го. Азыр келдим. Беттиң эти көрдүм сенин. Бул жердин ар бир сантиметринде менин эмгегим бар. Мен бар үчүн ушундай болду да. О, таш топурак алтын экен да. Сен кантип мындан кур калдың, Таксин? Мехримах, сен менин артыман күлүп жүрүп эле токшойсуң. Кудай акы эң сонун өлүм болмок, чыпчын. Салам. Кош келдиң. Кандайсыңар? Эмнети көрүп жибердим? Майрам, сен келгенде башталды. Адаттагыдай эле өтө сылыксың. Küçüğüm, kayakta жүрдің? Canım. Эркет айым келген тура. Атаке, biraz ооргансып турам. Анда мага жолобо, мага дары ичкенге болбойт. Бир нерсе кылышсын, дары берсин сага. Дары иштим ата. Өң купку болуп кеттир. Эс алсам жакшы болуп калам. Эмне жаңылык? Есур айткан иш келишими туура болуп чыкты, уктуңбу? Рызкыбызды түртүп салыптырбыз. Эстете көрбө, болбосо күлүңдү көккө сапырып ем. Бул келишим боюнча баарыңардын шегиңер бар эле. Жалгыз мен күнөө элемесмин да. Кийинкисинде сезимдерди ишке аралаштырбооңорду сунушкулар элем. Кийинки жолу сөзсүз. Баса, жакшы кабарды дале угузган жоксуңарбы? Мен да шакек тагууңарга жетишип калдым. Шакек? Кандай шакек? Билбейм. Бану чоң жаңылыгым бар деген болчу. Мен үйлөнө турганыңарды айтасыңар го деп ойлогом. Ой, Сухан, күлкүмдү келтирдиң. Мен бир жолу нике кыюуга атышкам. Бану Өмөрдүн атасына турмушка чыгып жатканда, ага күбө болуу үчүн. Болгону ошол. Бану экөөбүз илгертен доспуз, андай болушу мүмкүн эмес. Ооба, албетте. Андай болсо, бул чоң жаңылык эмне болду экен? Алтын таап алышыптыр, чындык алтын. Бул жигиттин кармаган жери алтынга айланат экен, алтынга. Андай дебейли. Мен жөн гана керек болгон учурда кайда болууну билем. Мага уруксат берсеңиздер. Уксаң, мен бул экөөнү айттым. Мындан кийин аны муну айтып менин башымды айлантпагыла дедим. Мен эмне десем ошол болот мындан ары.
Bular koyon жүрөктөр турат. Дүк-дүк кетип соккон. Мен болсо жанында сак окшогон көзү каныккан бирөөнүн болушун каалайм. Sen de Korlu'dasın be. Taksin Korlu'danın kızı oğlum. Bul akça kotorularda fon katar görbeş gerek. Bul boyunca benim planlarım var. Kандай planдар eкен алар? Bul жерди сатып алган күнү дароо таксин Korlu'daga сунушумду айткам. Баягы өнөктөштүк маселеси бе. Колуман бүт иштер келет. Сиздин жерлериңиз үчүн канча сурасаңыз берем дегем. Алтын газ аласың да. Алтындан да баалуу абалга алып келем деген болчумун, ошентемин. Бирок силер менен өнөктөш боло алсак. Sen anın akısına emne veresin. Алтынга айланткан жеримди. Доктор кош бойлар 8 килограммга семирет дейт. Мен азыр эле 3 килограммга толуп кеттим. Койчу байкалбайт го. Сухан? Кайда? Эч кимге билдирбей кетейин дегем, чарчадым. Бир аз барып жатайынчы. Макул, жакшы бар. Кечирим сурайм. Эч нерсе эмес. Билинбейт бекен. Сунушума дароо жооп бербесеңиз эле макулмун. Алгач ойлонолгула. Дагы сүйлөшөбүз. Мен эртең өлкөдө болбойм. Кайтканымда сүйлөшүп көрөлү. Биз деле турабыз го. Баарыбыз чогуу отуруп талдабайлыбы? Таксинби? Ооба, сен эле жетишпей аттың эле уулуңдун каршылыгы аз келгенсиң. Ата, өз ара сүйлөшүп албайлы биринчи. Ооба. Кайда кетти? Конокторуну узатып атат. Негизи мен да сиздин фирмаларыңызды талдап чыгайын дегем. Кандай болгондо да акча салымыбыз чоң. Жесурга туура эмес кадам таштатпайм. Кайранган арыстан жактоочу. Чухан. Кайда качып баратасың? Качкан жокмун. Сый көрсөтүп ашпактан эми барайын. Бүгүн маанайыңсыз го. Чарчадым. Мен болсо мага уят болуп калган үчүн мени жамандап үнөмү алган үчүн өкүнүп калгандыр деп ойлогом. Мен 200 жалганчы деген үчүн Кечирим сурайм. Сен жөнүндө шашылыш чечим чыгарыптырмын. Мындан ары жаңылбаганга аракет кылам. мени кубанттың. Мен бир аз жөө басайын. Кемал унааны алып барар. Сага эмне болду? Эч нерсе. Стамбулда ишим көбөйүп кетти. Бир аз сейилдейин. Жесурдун атасы Хасанова Стамбулга иштегени келген экен. Тилекке каршы жүрөгү кармап көз жумуптур. Ал кишинин сөөгү Корлуданын токойунан табылган. 5 март 87 жылдын түнүндө. Атам да ошол түнү өлтүрүлгөн. 1995 жылы тизмеден чыгарылган. Биздики болсо 1987 жыл. Жалганчысың сен. Жалганчы. Мындай жалганды кантип айттың бизге? Жалганчы. Сен залимсиң. Жалганчысың сен. Жалама жаныма, жалганчы. Таксин Korlu'da чоңойгон балдары үйбү? Жалганчы. Чухан. Жакшы элесиңби? Бирдеме болдубу?
Көзүм караңгылап кетти. Жүр, күн да суық, отыр унага. Кое бер, мен жүрүп алсам. Жүр, унага отыр дейм. Эмне болду сага? Жакшы эмессиң го? Үстүмө үйрүлүп түшкөндү жактырбайм. Стамбулда бир нерсе болдубу сага? Ишиңе байланыштуубу? Ошондой болсо гана. Анда эмне? Бул досуң Рыфат Илбей. Нишанташындагы үйүбүзгө ууру кирген түн. Желкесинде болсо бая күнү чарбага асып келген цилиндр куту. Эмне күлүп атасың? Сен Рыфат аганын үйүңө өрттөнөт деп ойлойсуңбу? Эмнеге ал түн ошол жерде болушу кокустукпу? Кечир. Оюм чачырап кетти. Эмнеге күлүп атасың? Сен да жооп кылып Рыфат аганын гаражын бастырдыңбы? Ооба, себеби экөөңөр биригип алып бир нерсе жасап атасыңар. Жинди болбочу. Азыр эле менден кечирим сурап жатпадың беле? Мени кара. Маселең болсо мага айт. Менден сура. Айланамдагы күнөөсүз кишилерди тынч кой, уят. Ал сенин күнөөсүз Рыфат агаң. Уурулук үчүн милициялык кызматтан айдалып кеткенин билесиңби? Билбейсиң, ошондойбу? Бир жалаан айынан илгери ишинен айдалганын билем. Сага кайран кеп. Кое турсаң, ооба. Ошол окуядан кийин үй бүлөс чачырады. Аял кетип калды. Ажырашкан соң уулун бир жумада бир көрөр эле. Ошон үчүн уурулук кесибин улантып келеби? Рыфат аганын мурунку аялы Куртулушта жашайт. Ал кечте уулун көргөнү баргандыр. Кайтарда жуу аскысы келгендир. Баратып үйүңөрдүн алдынан өткөндүр. Болду. Сен ошентип ойло. Сенин жалган жалааңдан меники чындыкка жакын. Bak. Алло. Рыфат ага. Абайла. Сухан сени иликтей баштаптыр. Үйүнүн босогосуна коюлган камераларды караптыр. Бир нерсе ойлоп табалы. Көрүшкөнчө. Хош келиңиз, Сухан айым. Салихага, сен Хасан Карахасан оğlu деген адамды таанайсыңбы? Биринчи жолу угушум. Жаңылган жоксуңбу? Сен 30 жыл мурунда атамдын эң жакын адам эмес белең? Ооба, бирок мындай ат эч укпаптырмын. Макул. Буларды сураган жокмун, макулбу? Эмне болду? Маанилүү эмес. Кош келиңиз, жаңы эле чай демдегем, алып барайынбы? Жок, керек эмес. Угатам. Баары дагы деле коноктобу? Ооба, ошондой болчу. Неге сен кетип калдыңбы? Ооба. Атамдар үйгө кайтышканда мага кабарлап кой. Неге? Суроо бербей турчу, атамдар чыгышканда чалып кой. Сухан. Эмне жесур менен чогусуңбу? Я. Алло. Алло?
Жылмаябыз, тартып атам. Жылмайсаң? Таксин Корлуда. Хасан? Ай, акырын айтышып атат. Кандай сонун үлгүлүү биле. Саламатсызбы? Мен Хасан Карахасановолу. Бул бактылуу үй бүлөнүн сүрөтчүсү менмин. Баба, ата. Массыңбы сен? Чык сыртта сүйлөшөлү. Такси. Мас эмесмин, тескеринче бүгүн ойгондум. Кантип алданганымды эми түшүндүм мен. Бол эми чык. Сага айтып бергенимдин баарын уурдап алып турсуң. Эмне болуп атат бул жерде? Сен кылдың. Жүр сүйлөшөлү. Такси. Сен отуруп тур. Уурдалган портреттер үйүңдүн дубалында илинип турат. Үй менен кошо күйүп кетти деп ойлоп жүргөн сүрөттөр. Дөрүбө, алар түк нуска эмес. Ооба, бирок мен жасаган сүрөттөр сенин үйүңдө эмне кылып атат? Айткылачы, эмне болуп атат? Ал өрттү сен уюштурдуң. Менин үйүмдү сен өрттөдүң. Үй бүлөмдү сен өлтүрдүң. Жок. Жүр сүйлөшөлү. Такси. Жооп бересиң. Баарына сен жооп бересиң, уктуңбу? Азыр полицияга барам, азыр. Баарын ачыктайбыз. Угатам Бülent. Каяка жоголуп кеттиң? Үйгө келдим. Бираз жатайынчы. Ал жерде отура алган жокмун. Ооруп калдыңбы? Келейинби? Жок. Башым ооруп атат. Уктайын дегем. Эртең жолугалыбы? Эртеңби? Мен эртең Австралияга учмакмын. Кечинде тамакка барсакпы дедим эле. Макул. Бираз эс алайын, жакшы болуп калсам, чалам сага, болобу? Макул. Bülent. Эгер жолуга албай калсак, сага ак жол. Öptüm. Мен да. Antip murdumdu çüyürüyorsan. Анын ийгилигине сен да салым коштуң. Мен сага жардам бериш үчүн колумдан келген нерсени жасап жатам. Сен анын баарын жокко чыгардың. Ортого түшкөн фирма жесурдуку болгон үчүн бул иштен баш тартышты. Сенин айыңан. Ал адамдын атын фирманын мүчөлөрүнүн тизмесинен көрбөдүмбү? Демек туура эмес көрүп турсуң. Ага көр казам деп жатып өзүң түшүп калдың. Таксин Корлуда мындай каталарды кечирбей тургандыгын билесиң да. Мейли, кечирбей эле койсун. Мен анын жумушчусу эмесмин. Биз өнөктөшпүз. Жакында дагы бир өнөктөшүңөр болот. Сен ошентип ойлой бер. Жөн жерден эмнеге анын баарын сурап атат? Билбейм. Кимден укту дейсиң? Мехриме Хайым Аделет Айым жөнүндө билдирмелерди айтып аткан. Аделет Айымдын эмне тиешеси бар? Мейли. Атама эч нерсе айтпай эле кой. Кыжаалат болбосун жөн жерден. Макул, айтпайм. Корхан? Эмне болду? Эч нерсе жаным, идиш аяк жетишпей жатыптыр. Аны үйдөн алып келишиптир. Ошону айтып аткан. Жүр. Кете турган болсо, эмнеге ал жөнүндө эч маалымат жок?
Аябай жакшы эс алдык, рахмат. Эс алып кеткениңизге сүйүндүм. Биз дагы күтөбүз. Көрүшкөнчө. Буйруса. О Кудай, ай тутулган окшойт деп атсам, Михримактын көлөкөсү турбайбы? Карышкырдын уулуган угулду, Бülent? Таксин корулдан үнө турбайбы? Түшүңдө мени көр. Көрөйүн. Жаздыгыма сарымсак коюп жатайын. Бейпилтүн, рахмат. Бейпилтүн, Кудайга аманат. Ыраазымын, рахмат. Жамандыктын баары артта калсын. Биз Кемале көз жыйнай берели. Макул. Келатышабы? Ооба, таркашты. Макул. Үңкүрүнө баратат. Кете бер Корлуда. Бакалдарды бул жака алып келгиле. Кашык вилкаларды бөлөк койгула, жууганга оңой болсун, макулбу? Муну көргөндө Корлуданын көзү күйүп кетти го. Планың жакшы иштеди. Мындан кийин бул жерге кожоюн болом деп жанталашат. Ага ойлонууга убакыт бербей, баарын билген кишидей түр көрсөтүп, өнөктөштүктү колго алуум керек. Жасалган жумуштардын отчету кечинде колуңда болот. Кам санаба. Бану. Сага чоң рахмат. Сени балейге калтырбайм. Сөз берем. Баарынан да Корлуда ишенсин. Башкасы маанилүү делеймиз. Ага, официанттардын акчасын бердим. Жардамчыларга да бөлүштүрдүм. Рахмат, Кемаль, туура кылыптырсың. Анда биз да чыгалы? Каяка? Кал, эртең кетесиң да. Жок, бутка чалынбай кетейин. Анан жаңылыш түшүнүп да алышпасын. Менин элдин алдында айткан сөздөрүм үчүн тарынган жоксуңбу? Түшүнбөстүк болбосун деп бошонтуп айттым. Биздин ортобузда эч нерсе болбогонун Сюхан түшүндү. Сен кабатырланба. Ук, Бану. Биз экөөбүз чогуу бир жолго түштүк. Бүт аракетибиз текке кетишин каалабайм. Макул алтыным. Эч нерсе деген жокмун. Балдар, мен чыгып жатам. Жесурду жакшы карагыла. Көңүлдү кеч. Тойго келесиз да, эмки жумада ишемби күнү. Менсиз тойда болчу беле? Болбойт, албетте келем. Бай-бай. Жакшы арыңыз. Тойго конокторубузду да чакыра баштадык. Ооба. Кемаль, бир нерсе айтайынбы? Бул жер жакты мага. Корлуданын аурасында эмес экен. Ушундайбы? Эртең тиги киши өлтүрүү тууралуу ишти териштирем. Бирдеме тапсам, сага чалам. Абайлабай да. Тынччылыкпы? Эски сүрөттөрдү карап аткам. Эшиктерди жаап алыпсың. Байкабай калыптырмын жаап салганымды. Кандай болуп калдың? Сарсанаа болдук аябай. Жакшы болуп калдым. Витамин ичтим. Жакшы. Апакем. Сүрөттөрдү дискке жаздырып койсокпу? Жок болуп кетчү. Ооба. Көрхан, сенин эски сүрөттөрүңдү мини картага көчүрүп койгом. Ырас кылыпсың жаным менин. Менин балам атасынын чачы бар сүрөттөрүн көрбөсүн. Эми ал сүрөттөрдү эмне кылсаң өзүң билесиң да. Мен чынында чоң атам менен чоң энемдин сүрөттөрүн издеп аткам.
Эмне үчүн? Өрттөнүп кеткен да баары. Урдалып кеткен сүрөттөрдүн ордуна жаңысын жасатсамбы дедим эле. Ошол себептен балким таба алармын деген ойдо. Мыкты идея, сонун сюрприз болмок ошол. Аябай кыжаалат болду. Бирок таба алган жокмун. Мен эртең нишан ташындагы үйгө барам. Айше доктурум менен жолугам. Карап көрөйүн ошондо. Жакшы болот. Анда чогуу баралы демалыштарды ошол жакта өткөрөбүз. Жакшы идея. Макулсуңбу Жакидем? Албетте. Шопинг да кыларбыз. Сонун болот. Ооба. Мен анда баштыктарымды даярдайын. Мен өзүмдүкүн даярдайм. Макул. Байке. Хасан Кара Хасан оğlu деген адам эсиңдеби? Ben Deniz. Мен Хасан Кара Hasan Kara Хасановду. Hasanoğlu. Her şeyini Баарына жооп savunabileceksin. бересиң, уктуңбу? Хасан Кара Хасан оğlu? Кайдан билмек элем аны? Билбейм, бала кезиңде балким. Эсиңде калгандыр. Корхан? Баратам. Каяктан чыкты мунун баары? Атам тергөөчү менен сүйлөшүп атканда угуп калдым. Сенин жаныңда сүйлөшүштүбү? Жок, капыстан угуп калдым. Эмнеге? Менин жанымда айтылбай турган нерсеби? Жок, кандай эмес. Мен немени, сенин... Бир нерсе керек болуп полицияга баргам. Архив бөлмөсүнө кирсем сүйлөшүп атышыптыр. Хасан Кара Хасан оğlu жөнүндө сүйлөшүштү. 87-жылы өлүптүр. 87? Хасан Кара Хасан оğlu. Тиги эмеспи? Баягы авария болбоду эле. Элес плас эстеп атам. Авариябы? Ооба. Бирөө тиги машинеси менен жарга чейин барып жарылган болчу. Биз атам экөөбүз барганбыз, ошол бекен? Аты Хасан болсо керек эле. Hasan Kara Hasanoğlu hacı. Атамдын буга кандай тиешеси бар? Адамдын тиешеси жок. Эмнеге анда биздики деп айтты? Ошондой дедиби? Неме болсо керек? Корулдалык болсо биздики деп койсо керек да. Ал чоң окуя болчу убагында. Ошол түнү адам өлтүрүү болуптур. Койсоңучу. Чын элеби? Корхан? Мен силерге бир нерсе айтам, бирок күлбөгүлө. Да курсагым ачты. Эмне? Биздин курсагыбыз ачты. Биздин курсагыбыз ачыптыр. Жүр. Кечир Сухан. Муну атам айтпай эле койчу. Албетте. Маанилүү деле эмес. Жөн эле сурадым. Менин сулуум ачка болду. Тойбой жатабы? Нандын үстүнө сүйкөп жейбиз. Албетте жаным. Албетте. Gir. Ага, мен Ширинди узатып келейин. Бирдеме ала келейинби? Жок балдар, рахмат. Ширин. Сага чоң рахмат, кем болбо. Eline sağlık. Эч нерсе эмес. Бул жер эми менин да үйүм. Сиз берген китепти алып кетейин. Фиген айым келгиче окуп даярданып алайын. Fügen эмес, ук. Апамдын эң жаман көргөнү атын туура эмес айтты, болбосо аябай жини келет. Макул, кечирип коюңуз. Fügen. Жесур бей. Биз Fügen айымды жакшылап тосуп алабыз. Камсанабаңыз. Эч күмөнүм жок. Ширин азыртадан эле баккан айыл менен сүйлөшүп баштады. Эмне жейт, эмне ичет, бүт жакшы көргөн тамактарын атын жаттап атат. Ак лилия гүлүн жакшы көрөт экен. Сюхан айтты. Күн сайын жөнөтүп турам дейт. Бул жакшы кабар. Сүйүндүм мен да. Siz de biz менен жүрүңүз. Keşke siz de bizimle gelseniz şimdi. Апам салеп жасап коюптур.
кыйнабайлы адамды чарчап турса. сонун болмок ысык ичсеңиз корица кошуп. Сюхан да жакшы көрөт. Мен да жакшы көрөм. Ошондойбу? Жүрүңүз анда кеттик. Келин баланын көңүлүн оорутпаш керек, Кемаль. Макул ага, туура айтасыз. Уктайын деп аткам, эмне болуп кетти? Бул саатта уктамак белен коногубуз бар. Кандай конок? Бул эмне кылып жүрөт? Эмне болду? Салевичкени чакырасың да өзүң жоксуң го. Түш көргөнсүң го сен? Келгиле, салепти ысыгында ичкиле. Дагы берем. Ширин чоң рахмат. Кем болбо. Чын эле жыты буркурайт. Даамдуу болсун. Кандай сонун. Коноктор үчүн алган буюмдарды алып келдик. Ширинге ыраазычылык, жардамы чоң болду. Корица? Кереги жок. Кандай болуп калдың? Жакшы. Бираздан кийин сыртка чыгышым керек. Бүлөнт эртең сапар алат. Ага жолукмакмын. Жакшы экениңди өз көзүм менен көрдүм. Кубандым. Үстүмө үйлүлө бергенди жактырбайм. Мен дагы көңүлүм каалабаган нерсени жасабайм. Акырындан бири-бирибизди тааный баштайбыз. Алдыбызда көрүшө турчу көп жылдар бар. Бейпилтүн. Сюхан, сенден бир нерсе суранам. Ук. Менден алыстой үчүн Бүлөнтке качпа. Чегиңден чыгып атасың. Ортобузга барьерди сен койдуң. Сенин тоскоолдуң менмин дедиң. Мейли, маселе жок. Мен ал тоскоолуктан аша албайм. Бирок сени суранам, менин айымаң ката кетирип алба. Ага үмүт бербе. Биздин сүйлөшчү сөзүбүз ушулбу? Сюхан, Бүлөнт, Жесур. Ушундайбы? Сен андан башканы ойлонбойсуңбу? Же башка тема таппай жатасыңбы? Сенин пландарың башка, бирок сен мени алаксытайын деп атасыңбы? Мен сени алагды кылып атамбы? Ооба, менин башка күндөлүгүм бар. Билгиң келип атабы? Негизги дартым эмне экенин уккуң келеби, Сюхан? Ооба. Апама берген убадамды аткарышым керек. Ошол үчүн бул жердемин. Корлуданын жазы дагы, кышы дагы керемет болот дешти. Бизге жарашчудай. Корлуда да кыш оор болот. Даяр турсаң өзүңө жакшы. Макул. Аябай жиним келип атабы. Мындан кийин мага күтүүсүздүктөрдү жаратпа эч качан.
Макул, кечирим сурайм. Сен жөнүндө сүйлөп атканда ушунчалык бактылуу болчу. Көздөрүн жалдыратып. Мен дагы чыдай албай сага ээрчитип келдим да. Андай кылба. Кылба. Бул адам биз ойлогондой болсо гана, бирок андай эмес. Айсухан, дагы эле биз ойлогондой деп жүрөсүң. Мен бул адамдан канчалык алыс болсом, ошончолук жакшы. Түшүндүңбү? Макул анда, макул. Бейпилтүн. Түнүң тынч болсун. Окшоштубу? Ооба. Мына, ушундай кыла бер. Салих! Тиги адам өлүптүр. Жанагы сүнөт тойдо ызычуу салган. Болуптур. Бизге эмне? Таксимбей өлтүрдү. Эмне деп атасың? Корхан? Эмне болду? Эмне уктабай жатасың? Кечирим сурайм жаным. Таттуулар мага оор болуп калды окшойт. Уктачы эми. Билдирменин түп нускасы менен жасалмасын эч ким айырмалай албайт. Мындан кийин бул кагаз Таксин Корлуданын колунда бааланат. Жахидем, бүгүн ойлуусуң го? Ой, жок. Таң атпайда жолго чыгабы деп сүйлөнүп жаттым эле. Бирок жакшы болду, чогуу убакыт өткөрөбүз. Докторуң менен жолугушуң канчада, Жахиде? Эртең менен сүйлөшкөнбүз, бирок саатын тактап алган жокпуз. Жакшы да, баарыбыз чогуу тамактанат турбайбызбы? Макул болот. Менин бир аз иштерим бар. Оо, эч бошогус болдуң го, Сухан. Чогуу болобуз деп эдик беле. Жарым сааттык ишим бар, анан болду. Силерди деңиз жээгине таштайм, бат эле келе калам. Макул, Жахиде, анда доктурга чогуу баралы. Корхан, мен пландарымды бузбачы. Эмне деп болжолдосок ошондой кылабыз. Мен да таанышсамбы дегем доктор Айша менен. Жаным, сенин эмне ишиң бар аялдардын арасында? Мен сага өзүм айтам качан жолугарыбызды. Койчу, жумуштарын өзү бүтүрсүн. Экөөбүз болсо ага карындаш болуп бир аз сырдашабыз. Ооба да. Макул, макул. Кандай кааласаңар ошондой болсун. Дайым эле мени ушинтип келесиңер. Кутмантаң. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Кутмантаң. Ысык таттуу алып келдим силерге. Сиз өзүңүз таттуусуз. Мен барып чай алып келейин. Ha, өтүңүз. Мен апамды үйгө алып келем, ошого даярданып атам. Бул рецептери. Жакшы, жакшы. Булар болсо жоктору. Азыр көрөйүн. Бирок мунаунусу жок азыр. Заказ берсем бат эле келип калат. Чоң рахмат. Мен чайды күтө албай калат экем. Таарынбаңыз. Апаңыз качан келет? Ширин менен Кемалдын тоюна чейин алып келем. Үй даяр. Бирок ызычуу басаңдасын бир аз. Албетте, оорулар ызычууну жактыра бербейт да. Клиникадагы апам үчүн кооптуу болуп калды.
Albatta bul menin pikirim. Ayrıkça Belgiz apa göz yumgandan beri.